Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүнкү күндүн пандемиясы бул залалдуу шишик же болбосо рак оорусу күн санап артууда. 7 жаштан 70 жашка чейинки ар бир адам кабылып калуусу мүмкүн. Укканыбызда анчалык эле жагымсыз угулбаганы менен биринчи жолу көз көргөндө ушундай адамды байкаганда чындыгында өтө жан кейийт. Бир аз маалымат берип коеюн деп чечтим. Бул ооруга жолуккандан кийин көпчүлүк учурда жардам берүү мүмкүн болбой калат. Ошондуктан биздин максатыбыз оору менен күрөшүү эмес, ошол ооруга жеткирбей коюунун аргасын табуу болуш керек. Сиздерге азыр эң жөнөкөй бир канча сунуштарды айтам. Аларды жасап жүрүү менен буюрса рак оорусунан толук арылуу же болбосо ага жеткирбей коюу мүмкүнчүлүгү баарыбызда болот. Биринчи кезекте ичкен суубуз таза болуш керек. Эми көчөдө жүргөндө ар кандай ичебиз, үйдө болсо аны дайым таза кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Кантип десеңиз, сууну фильтрлөө аркылуу. Муну кантип ишке ашырыш өзүңүздүн ишиңиз, бирок негизгиси суу таза болуш керек. Балким тоодон таза суу алып келип ичетирсиз. Кийинки сунушум, жер жемиштер мүмкүн болушунча көп колдонулуш керек, мөмө жемиштер азыраак колдонулуш керек. Бул аркылуу сиз биринчи кезекте ашыкча салмакка кошо алуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу менен бирге рак оорусун алдын алууга жетишесиз. Жер жемиштердин ар биринде антиоксиданттык касиет бар. Бул болсо эркин радикалдарды жоготуп туруу жана ошону менен рак оорусунун алдын алуу. Айрыкча бардык түрдөгү капусталар рак оорусун жакшыраак алдын алат. Андыктан ар күндүк рациондо сөзсүз түрдө жер жемиштер болуш керек, көбүрөөк болуш керек. Кийинки сунушум бул эң маанилүүсү деп ойлойм. Ар дайым жакшы маанайда жүрүү керек. Стресс бул негизгиси рак оорусундагы ошол катары башка жаман ооруларды дагы, жүрөк кан тамыр ооруларын, кант диабетин бүгүнкү күндө өтө көп кезиккен ушундай ооруларды чакырат. Андыктан мүмкүн болушунча көңүлдү тынч кылып, эч кандай жаман ойлорду ойлобой жашаганга аракет кылыш керек. Бирөөдө ушундай кеги бар, бирөөгө дайым ыза болуп жүргөн адамдар көбүнчө ракка кабылып калышат. Таарынычта жашаган адамдар ракка кабылып калышат. Ошондуктан көңүлдү жай кылып, ар бир адам ката кетирүүчү кечиргенди билиш керек. Ичибизде эч кандай жаман ойду сактабай жашай турган болсок, буюрса рак оорусу дагы бизге жолобойт. Негизги ушул 3 сунушту айткым келди. Анан албетте өтө маанилүү нерсе кыймыл аракеттин өтө көп болуусу. Кыймыл аракетти кантип көбөйтөбүз? Эми иштен сырткаркы убакта же болбосо иш убагында деле ар кандай көнүгүүлөрдү жасап туруу менен дагы бул нерсеге жетишсек болот. Балким 1 саатта 2 мүнөт, эч кур дегенде 1 саатта 1 мүнөт көнүгүү жасаганга ар бирибиз убакыт таба алабыз деп ойлойм. Ошондо 24 сааттын 10 саатында 1 мүнөттөн убакыт тапканда деле 10 мүнөт жана бул ай бою, анан жыл бою аткарыла турган болсо сизге зор жетишкендик болот. Анан тамактануу боюнча туура тамактануу керек. Анча мынча ачка болуу же болбосо орозо кармануу дагы ден соолукту жакшылоого сөзсүз түрдө зор салым кошот. Андыктан туура тамактануу дагы алга сүрөшүбүз керек. Перекустарды жоготуу керек. Перекус деген 2 тамактануунун ортосундагы жеп койгон майда барат нерселерибиз. Бул ушул дагы рак оорусуна алып барышы мүмкүн. Андыктан туура тамактанайлы, курсак ачка болгондо гана жейли. Жана бир күндө строго 2 жолу же строго 3 жолу гана тамактанганы адат кылалы. Кээ бир эле ошол ден соолугуна байланыштуу ситуациялар болбосо. Ар бир сунуш маанилүү, ар бир сунуш ден соолукту жакшылоого багытталган. Эми рак оорусуна кабылуу мүмкүнчүлүгү сизде балким 0%. Эгер дөдөгү сунуштарды аткарчу болсоңуз, бул гана эмес, ушул сыяктуу өтө көп оорулардын дагы алдын аласыз. Ошол катары жүрөк кан тамыр оорулары, ошол катары кант диабет оорусу, тери оорулары мисалы, жүздү тырыш басып кетүүсү, ушулардын баарын алдын алыш үчүн ден соолукка ар дайым көңүл буруп, аны карап жүрүш керек болот. Биз катуу ооруган учурда дарыгер дагы жардам бериши кыйын болуп калат. Точка возврата деп дайым айтып жүрөм. Ошол точка невозвратага жеткирбейли, өзүбүзгө карап жүрөйлү.
ден соолук дагы аманат. Аны мүмкүн болушунча жакшы сактаган аракет кылайлы.